yılı Hizbut Tahrir'den dep müçüsüne alıngan. Hazırkı günde Hizbut Tahrir'den hiç kanday mizamdarım koldabayım. 2012-жылы Hizbut Tahrir статьясы менен соттолгонмун. Азыркы учурда Hizbut Tahrirди колдобоймун. Министрлер тараптан түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Men 2015-жылы 8,5 жылга Кыргыз Республикасынын Жаза кодексинин 299 статьясынын негизинде 8,5 жылга соттолгонмун. Андан кийин жеңилдик берилген негизинде 5,5 жылга түшүрүлүп, 4 жыл 10 ай отуруп, пробация унусуна 8 ай менен чыгып келгенмин. Ошол жерде анан бүтүп, азыркы учурда мурунку кылган каталарды түшүнүп, ошо 10 аделдин балдары келип түшүндүрүү иш жүргүзгөн негизинде түшүнүп, ошо видео обращенияны өзүнүн ыктыярыма келип чыгып сүйлөп берип атам. 2016-жылы экстремизм, терроризм статьясы менен камалып чыктым. Мен мындан кийин мунун кандай иштерге барбастыкка ваада беремин. Мен дагы ошол учетко алынып калганмын. Ошонун негизинде мен ошо Hizbut Tahrir шайтандын Hizbut Tahrirлерин колдобоймун. 2017-жылы 299 статья менен соттолгон. Азыркы учурда ички иштер тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Эч кандай уюмду колдобойм. Мамлекет мыйзамына баш ийип жашайм.